Biz дагы толук маалыматты билген эмеспиз, бул көбүнчө жарыяланган эмес да. Жүктөлүп кетип калган машиналар болгон. Анан эми азыр мындай болуп атат. Кийинки дальнейший действие бул мындай. 3-майдан баштап уже ошол закон чыктыбы, болду. Ошону менен эми кетебиз. Российский номердеги машиналар Кыргызстанга эми кирбейт. Трал менен деле кирбейт, өзү айдап деле кирсе кирбейт. Бир чыгардым. Туугандар, эгерде реестрде болгон болсоңуздар же мурун реестрге түшүп кайра чыккан болсоңуздар, ГАИге көтөрүп барганда ГАИ биринчи очередь базадан текшерет. Эгерде базадан текшергенде силерде реестр деп чыгып калган болсо, бул ал жерде ГАИлер чакырып салып бербейт. Ал жерде мындай болуп атат. Сразу эле ошол база аркылуу эле эмеге кетет, МВДга, управленияга запрос кетет, чтобы могу жерде уже реестрге түшүп калган же болбосо бир нарушениясы бар, башка өлкөнүн жараны бар экен, келип эмеге алып кеткиле депчи. Учкунбек каналында биринчи жолу болуп жаткан болсоңуз, каналга катталып, лайк басып, ой пикир калтырууну унутпаңыз. Ассаламу алейкум, урматтуу Учкунбек YouTube каналына катталуучулары. Биз Осман Лагис компаниясына келип калдык. Бул жерде азыр Москвада өтө көп WhatsApp группаларда жүрөт. Машиналарды Кыргызстан киргизбей жатат экен, российский номердегилер дейт. Толук маалыматты өзүнөн алайлы. Талант мырза көптөн бери ошо биздин мекендештерибизди машиналарын эсен-аман жеткирип келүүдө, Ошко, Бишкекке. Бүгүн ошо кандай машиналарды Кыргызстан киргизбей жатат? Кыргызстанда жаңы мыйзам чыгыптыр. Ошо боюнча бир толугураак маалымат берели. Группа контакттары максималдуу түрдө бөлүшүңүздөр. Бул маалымат ар бир биздин мекендештерге өтө зарыл деп ойлойм. Азыр көпчүлүк мекендештер дагы ошо российский номерде бирөөнүн атында дагы Кыргызстанга жолго чыгып алып, бирок Кыргызстанга кире албай, кайра кайтып келген мекендештерибиз да жок эмес экен. Ошо боюнча бир толугураак маалымат алсак, лайктан басып группа контакттары максималдуу түрдө бөлүшүңүздөр. Талант мырза, ассаламу алейкум. Бир толугураак маалымат берсек, азыр границадан кайтып келген биздин машина мекендештери дагы бар экен да. Ошону биз азыр тактоо иретинде келип калдык. Кандай машиналарды тралдарга жүктөп апарып атасыздар, кандай документтер керек, кандай машиналарды биздин Кыргызстанга киргизбей атат. Бир толугураак маалымат берсек. Азыр, ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр. Азыр 3-майдан баштап бар эле уже группалардан көрүп эле атсаңар керек. 3-майдан баштап российский номердеги машиналарды уже Кыргызстанга киргизбей койду. Ошо постановление чыгыптыр, ошондой кабинет министровтан. Анан бул боюнча мындай болуп атат. Российский учеттогу машиналарды кыргыз жараны айдап кире албайт. Бирөөнүн атында болсо. Бирөөнүн атында болсо. Эми ал орус жаранына катталган да. Кыргыз жараны айдап киргенге тыюу салынат. Анан баягы жолдо барып кайра обратно кире албай тургандар, алар баягы ага чейин эле жолго чыгып алгандар да көбүнчөсү. Биз дагы толук маалыматты билген эмеспиз, бул көбүнчө жарыяланган эмес да. Жүктөлүп кетип калган машиналар болгон. Анан эми азыр мындай болуп атат. Кийинки дальнейший действие бул мындай. 3-майдан баштап уже ошол закон чыктыбы, болду. Ошону менен эми кетебиз. Российский номердеги машиналар Кыргызстанга эми кирбейт. Трал менен деле кирбейт, өзү айдап деле кирсе кирбейт. Бир эле жолу ошол Россия жаранына катталган болсо, Россия жараны өзү айдап кирсе гана уруксат бар. Уруксат бар экен. Дагы бир жолу бар. Эгерде Россия жаранына катталган российский номерде машина болгон болсо, ошол Россия жаранына доверенность берген болсо, ошол айдап кирсе болот. Башка жолу такыр жок, туугандар. Баягы убара болуп, эми эптеп-септеп кыргыз жаранына деле доверенность жасап кирип кетели деген уже аны өткөрбөй атат. Биз себеби андай нерселерди уже кылып көрдүк. Жолго чыгып алып, убара болбоңуздар. Трал менен деле өткөрбөй атат. Себеби мен эмнеден улам биз эми жолугуп калдык. Баягы сурагандар өтө көп. Мисалычы бир күндө бир 10го жакын чалуулар болуп сурап атышат. Эмне болот, кандай болот, биз эми кийинкисин дальнейший кантип киргизебиз депчи. Анан убактылуу майрамдан кийин алынат экен деген сөздөр бар го. Эми алынса жакшы болмок, бирок бул нерселер алынмаса керек. Себеп дегенде бул эми постановление чыкты, бул эми уже до конца эле чыкты. Себеп дегенде эми российский номерде уже киргизбейбиз деген эле багындай максат болуп атат да Кыргызстангачы. Кыргызстанга эми мындан кийин туугандар аракет кылыңыздар. Баягы мурун транзит номерлерди анан кийин ушул жерде жүргөн кыргыз номерди гана ташыйбыз эми. Башка ташый турган эч нерсе калбады. Либо эгер Россия жараны болсоңуз, машинаңыз сизге катталган болсо, биз границага чейин, Кордайга чейин жеткирип беришибиз мүмкүн. Дальше ары карай өзүңүз Кордайдан айдап кирип кете аласыз, эгер сиз Россия жараны болсоңуз, машинаңыз өзүңүзгө катталса. Эми мындан кийин туугандар запрет баягы машиналарды, залог машиналарды болду эми албаңыздар. Анын уже иши бүттү. Себеп дегенде аны уже кайра киргизе албайсыздар. Эми мону ушу Россиянын территориясында гана айдап жүргөнү боло берет, бирок Кыргызстан киргизбей атат. Россия чыгара берет, Казакстан киргизет, чыгарат, Кыргызстан киргизбейт туугандар. Ошон үчүн күйүп калбаңыздар. Запрет машиналарды, баягы таксиде жүргөндөрдү көбүнчө салчубуз да эми. Таксиде бул жерде жүрүп, минип, анан кийин баягы ИПшниктин айынан
карызга түшүп калды эле, запретке түшүп калды эле, ошону чыгарайын дегендер только ошо кимге катталган болсо ошол адам гана айдап кире алат. Же доверенность алышыңар керек, өзүңөр дагы Россия жараны болушуңар керек. Талант мырза, эми мында Кыргызстандан дагы Москвага машина алып келет экенсиздер да? Ооба. Ошонун баалары боюнча, анан көлөмдөрү боюнча Оштон канча болуп атат, анан Бишкектен канча болуп атат? Анан бул жактан дагы жеткилүүрү боюнча, грызойлуу чоң машиналар боюнча, жеңил машиналар боюнча, анан документтер боюнча да бир маалымат берсек. Ооба, аябай жакшы суроо болду. Туугандар, биз бир эле Москвадан эле ташыбайбыз, Москвадан Кыргызстанга, Бишкекке. Биз Бишкектен дагы бул жака, Оштон дагы бул жака кайра обратно алып келебиз. Анан ал жактын жол кирелери мындай, туугандар. Мурун мисалы $1000, $1200 болуп атты эле, азыр уже баалар түшкөн. $750, $800 болуп атат. Ал жактан Кыргызстандан бул жака жеңил машиналар, эми кроссовер болсо деле ошо примерно $800 тегерек болуп атат. Бишкектен Москвага. Бул жактан жеңил машиналар мурункудай эле баалар өзгөргөн жок. 20 000 жеңил машиналар, легковой седандар. Анан грузовойлор дальше ошо 5 000, 25 000, 30 000 болуп, эми эмеге карап өсө берет, баягы өзүнүн көлөмүнө карап. Бул эми 25 000 Бишкекке. 25 000 бул 20-25 000 бул, мен Бишкектин баасын айтып атам. Оштун баасы 30 000 легковой седандар. Анан эгер кроссовер болсо 35 000, портерлер болсо, мисалы бортовой болсо гана 40 000 болот, 38 000 болот. Будкаларды мисалы Жалал Атошко алып кете албайбыз. Будкаларды только Бишкекке баасы 35 000ден болот. Бир жакшы маалымат бар, ошону дагы бөлүшүп коелу. Туугандар, транзитке барып атасыздар го. Транзитке барганда азыр мындай болуп атат. Мурун реестрге түшүп калган болсоңуздар дагы, түшүп кайра чыккан болсо деле, мен уже чыктым деп келген болсоңуз деле, ал жакта эмеден, базадан чыгып калып атат. Андайларды азыр мындай болуп атат. ГАИге мисалы барат го, транзит номер калат элем деп кыргыз паспортун көтөрүп барат го. Ал жерден ГАИлер биринчи базадан текшерет, реестрден. Эгерде реестрден чыгып калган болсо, бул баягы эч кимдин күнөөсү жок болчу. Ал жердеги посредниктер салып берип коюп атыптыр, анан кийин башка деп мага чалып атышат да, биз эми постоянно күндө эле ушун менен жүрөбүз го. Мен өзүм даже өзүм көзүм менен көрүп келдим. Өткөндө мен досумдун машинасын чыгардым, андан кече жакында Люкамдын машинасын чыгардым. Туугандар, эгерде реестрде болгон болсоңуздар, же мурун реестрге түшүп кайра чыккан болсоңуздар, ГАИге көтөрүп барганда ГАИ биринчи очередь базадан текшерет. Эгерде базадан текшергенде силерде реестр деп чыгып калган болсо, бул ал жерде ГАИлер чакырып салып бербейт. Ал жерде мындай болуп атат. Сразу эле ошол база аркылуу эле эмеге кетет, МВДга, управленияга запрос кетет, чтобы могу жерде уже реестрге түшүп калган, же болбосо бир нарушениясы бар, башка өлкөнүн жараны бар экен, келип эмеге алып кеткиле депчи. Атайын экипаж жөнөтөт, келип эле сразу эмеге отделенияга алып барышат. Өзү негизичи кээ бирки эмелер ГИБДД ошентип иштейт экен. Кээ биркилер немелердин, ГАИлердин өздөрүн обязать этип коюптур. Эгерде реестрге түшүп калган болсо, базадан текшерген болсоңор, ошол жаранды сөзсүз отделение полицияга өзүңөр жеткиргиле деген ошондой эмелер дагы бар экен да, ошондой жагдайлар дагы бар экен. Ошон үчүн туугандар, эгер эме кыла турган болсоңуздар, транзит кыла турган болсоңуздар, мурун кийин реестрге түшпөгөн, документтери так ошол адамга, эми бизде дос бар, тууган урук бар дегендей. Анан Кыргызстандан деле мисалы ата-энеңердин паспортун алып келип, бул жерден кылсаңар болот. Эми алардын деле документтери таза да. Рас, эгер паспорттун өзүн алдырсаңыздар, бул жактан эме транзит номер жасатып, кайра паспорт менен кошуп салып ийсеңиздер болот. Ушундай жаңылыктар. Ооба, урматтуу мекендештер, түшүнбөгөн суроо болсо комментарийге жазыңыздар, Талант өзү дагы жооп берет. WhatsApp номерине жазсаңыздар толук маалымат берет. Ассалому алейкум. Бардыгыңыздарды Асман логистиктен күтөбүз. Учкунбек каналында биринчи жолу болуп жаткан болсоңуз, каналга катталып, лайк басып, ой пикир калтырууну унутпаңыз.